Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Citibank'тын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Эрнесто Торрес Канту менен жолукту. Жолугушууда Кыргызстан менен Citibank'тын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү, анын ичинде евро облигацияларды чыгаруу жана кыргыз жана эл аралык банктар ортосунда корреспонденттик мамилелерди түзүү маселелери талкууланды. 2024-жылы Кыргызстандын Улуттук банкы менен Citibank'тын ортосундагы кызматташуусу активдешкенин баса белгилеп, Кыргызстандын коммерциялык банктары, анын ичинде Элдик банк жана Айыл банк Citibank менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө кызыктар экенин билдирди. Өз кезегинде Эрнесто Торрес Канту Кыргызстан менен каржылык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн эбегейсиз потенциалын айтып, евро облигацияларды чыгаруу эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоодо маанилүү кадам болоорун белгиледи. Соңунда тараптар жолугушуу эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана биргелешкен ийгиликтерге жетишүү үчүн жаңы дем болооруна ишеним билдиришти. Эскерте кетсек, Citibank, Citigroup Inc. банк бөлүмү, анын башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан көп улуттуу банк жана каржы корпорациясы. Бул көптөгөн өлкөлөрдө иш алып барган активдери боюнча дүйнөдөгү эң ири банктардын бири.